Макул 69, каршы жок, бары 69 катталды, 69. Токтом долбору кабыл алынды. Асаналиев Максат Кубатович, ишиңизге ийгилик, ден соолук сизге. Сизге ишенебиз, мыйзам чегинде иш алып барат деп. Жогорку кеңештин 5-июндагы жыйынында башкы прокурор кызмат ордуна Максат Асаналиевди дайындоого макулдук берди. Жыйынга катталган 69 депутат бир добуштан колдоп, суроо жана сунуштарын берди. Эгемендүүлүктү алгандан бери 16 башкы прокурордун арасынан тең жарымынан көбү камалып чыгыптыр. Элестетсеңиз, тең жарымынан көбү камалып чыгыптыр. Кап сени жанымдагы кошоматчылар мени бузуптур деген өкүнүчтөрү болуптур. Алыс кетпей бир башкы прокуроршу жогорку кеңешке келип, элди, мамлекеттик кызматчыларды зекиген эле. Прокурорлордун кабинетинде күттүртүп коем сары майга окшотуп, саргайтып деп. Кийин бир аз убакыт өтпөй эле Кудай ушундай көрсөтүп коет экен, маска тагып, көзүн элди карай албай жерге карап калыптыр. Бул деген сөз эмне экен? Урматтуу Максат Кубатович, баардыгыбыз пенде инсан экенбиз. Баардыгыбыз Кудайдын алдындабыз. Эл менен болжок эле уттурбайт экенбиз. Сиз өзү ушул системадан өскөн болсоңуз, мына Сүйүн Абдулдаевичтин сөзүнө да кошулуп кетким келет. Жакшы системаны түшүнгөн, системада өскөн кадр болсоңуз, Кудай буюрса андай нерсеге алдырбайсыз деген ниеттемин. Прокуратура органдарына эң негизги милдет эмне жүктөлгөн? Ошол мыйзамдуулукту камсыз кылуу. Анан менин оюмча бул жерде саясатчы болобу, колунда бар адамбы, колунда жок адамбы, мыйзамдын алдында баары бирдей жооп бериш керек да. Менин мына 15 жылдык тергөө тажрыйбам бар. Ошол принцип менен иштеп келем да бүгүнкү күнгө чейин. Анан ошол принциптер менен карманып, мындан ары да жумуш алып барганга даярмын. Тилекке каршы биздин кичинекей балдарыбыз зордук зомбулукка кабылган учурлардын бир кичинекей эле бөлүгү сотко жетет. Сотко жеткенде дагы бир бөлүгү кыскартылат. Бул нерсени көзөмөлгө албасаңыздар, биз өтө чоң коркунуч абалга келип калдык. Эмне үчүн? Анткени бүгүнкү күндө кичинекей балдарга өзүнүн ата-энелери кол көтөрөт. Жолдо басып бараткан мектепте окуялар болгондо башка балдардын ата-энелери сабап кетип атат. Мектептин имаратынын ичинде. Ошол эле учурда өзүнүн ата-энеси зордуктаган учурлар өтө көп болуп атат. Сиз байкагандай бир гана бөлүгү СМИге чыгып атат. Калгандын бардыгы сиздердин карооңузда. Ушул зордук зомбулукка каршы жумуштарыңыздарды күчөтпөсөңүздөр, фактически бул мировой статистикада зөөкүрлөр зөөкүрдүн үй бүлөсүнөн чыгат. Бул өтө чоң жаман өкүнүчтүү нерсе. Анткени бүгүн биз ушул балдарыбызды, зордук зомбулукка кабылган балдарыбызды коргой албасак, анда вообще уят эле. Максат Кубатович, өмүр баяныңызды таанышып чыксам, сиз мындай кынтыксыз иштеп органдарда ГКНБ менен прокуратура иштеп атасыз да. Кыргызстанда революция болуп атат 2005 жылы. Революция деп эми кайшы калып коелу. Экинчи революция апрель 10 жыл болуп атат. 21 жыл болуп атат. Сиз ошо кызматта эле отурасыз. Өзгөчө иштер боюнча тергөөчү болуп, былк этпей иштейсиз. Секрет эмнеде? Мисалы үчүн 2010 жыл апрель айында, май айында депутат Жогорку Кеңешке Масалиев камакка алынып, как раз башкы прокуратура макулдук берип, сиз ошондо тергөөчү катары тиешиңиз жокпу ошол ишке? 2010 жылы Исхак Абсаматович бул белгилүү окуялар болгондо мен коопсуздук кызматында тергөөчү болуп иштегем. Каерде? Коопсуздук кызматында тергөөчү болуп иштегем, бирок сиз айтып аткан иш боюнча мен тергөөчү болуп катыштыгым болгон эмес. Мен ошол маалда межведомственная следственная группа была образована между ГКНБ и
Генеральная прокуратура. Я в составе этой следственной группы расследовал массовые беспорядки, имевшие место 7 апреля. Это жок, ал башка, мени башка күнөөлөгөн булар, убактылуу өкмөт. Теперь ваше время, вы скажите, пожалуйста, убактылуу өкмөт деген уюм мыйзамдуу болдубу же мыйзамсыз болдубу? Эми убактылуу өкмөт деген боюнча мен оюм азыр баа бериш мен үчүн кыйын, себеп дегенде ошол маалда кырдаал менен анан декрет менен түзүлгөн өкмөт болгон да. Максат Кубатович, жогорку кызматка баратасыз. Өмүр баяныңыз менен таанышып алып, тергөөчү катары тажрыйбаңыз өтө мол. Жер жүзүндө жакшы билесиз. Кайсы мамлекеттерибизди биз албасак, биринчи иретте бул адилеттүүлүк жана мыйзамдуулук. Бул өтө маанилүү пайдубал. Ошого таянып, кайсы бийлик болбосо, ошого таянып, алар тиешелүү саясат алып барышат. Ушул негизинде туруктуулук камсыздалат. Мыйзамды сыйлоо, сактоо жагынан жакшы из калтырасыз деген ойдомун. Урматтуу депутаттар, мен талапкерлигиме ишеним көрсөтүп, макулдук бергениңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Мен ойлойм, биргеликте, биримдикте, ынтымакта ушул иш алып барсак, ошол эң негизги баалуулук болгон адам укуктары, эркиндиктери коргоо боюнча ишти алдыга жылдырабыз. Ишиңиздерге ийгилик. Максат Асаналиев 2022 жылы 20 майда Ош облусунун прокурору болуп дайындалган. Ага чейин ал Бишкектин 1 май районунун прокурору болгон. Асаналиевдин айтымында 15 жылдык тажрыйбасы бар. Максат Асаналиевдин талапкерлигин президент Садыр Жапаров көрсөткөн. Белгилей кетсек, 3-июнда Кыргызстандын башкы прокурору Курманкул Зулушев өз арызы менен отставкага кетти. Аны кызматтан бошотуу тууралуу сунушту парламент колдоду. Курманкул Зулушев 2020 жылдын 21 октябрында башкы прокурор болуп дайындалган.